Ассаламу алейкум, арваңыздар достор, алысқы Баткен жергесінен жалпыңыздарга жалындуу салам. Биз учурда 2022 жылдын 22 июнь Баткен шаарынан табышмактуу Кудайархан чебин көздөй бара жатабыз. Баткен шаарынан Кудайархан чебине чейин 58 километр аралыкты түзгөнү менен жол бир топ кооптуу ары аңгыр дөңгүр экен. Баткен унаа бекетиндеги таксисттерден сураганба, биз үчүн анча кымбат болгондуктан бара албай калабызбы деп да ойлодук. Арине, аларды да түшүнүүгө болот. Жаман жолдо унааңыз да соо калчу эмес. Бактыбызга жараша, ошол эле Баткен шаарынын кулуну Чыңгыз мырзанын унаасына майын гана куюп айдатып, сырдуу аймакка жол тарттык. Бул үчүн Чыңгызга өзгөчө рахмат. Кудайархан чебине жетүү үчүн азыркы учурдагы эки жолду айтышты. Бири Сох анклавына кирип чыгуу менен, ал эми экинчи жол бир топ алыс жана катаал болуп тоо боору менен айланып өтүү керек болду. Кудайархан чебине жеткенге чейин тоолуу, коош капчыгайды, жүрөктүн үшүн алган шарылдап аккан дарыяны бойлой бараттык. Мынчалык жаратылыштын катаал жана опурталдуу шартында жол бойлой чакан кыштактарда түтүн булатып, мал жан багып жашап жаткан элдин эрдигине жана духуна таан бердик. Унааны башкарып баратып, бир көз эримемче кыйшык айдасаң, 200-300 метрдей жардан ары болуп кетишиң мүмкүн экен. Жол жегинде эч кандай тосмолор жок. Мына урматтуу достор, бул чептин астынан көрүнүшү мына ушул. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Кудайархан чеби ушул дөңсөөнүн үстүндө жайгашкан. Бул жол мына ушул дөңсөөнү жандап, жогору карай Кудайархан чебинин үстүнө карай чыгып бара жаткан жол. Ошентип кечке маал күн тоолорго жашынган учурда айтылуу Кудайархан чебине жетип келдик. Кудайархандын чеби деп аталган тарыхый жана табышмактуу коргон Баткен районунун Кан айылында жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын айтышы боюнча, бул чептин курулушу 200 жылга чамалап калган деген божомолдор айтып келет. Чептин курулушуна миңдеген адамдар катышып, ал эми бул жерде агып жаткан суу болбогондуктан хан өзүнүн кол астындагыларга буйрук берип, ылдыйда агып жаткан өзөндүн боюна чейин адамдарды эки катар тизип, мына ошол өзөндөн чакалап, мына ушул жерге суу ташып алдырганы айтылат. Бул эстелик боюнча тарыхый маалыматтарга таянсак, Кокон хандыгынын чеби 18-кылымдын аягы, 19-кылымдын орто ченинде Кытайдын чек арасына жакын бийик дөңсөөдө тургузулган. Дубалдын бийиктиги 2,17 метрге, алгачкы бийиктиги 3,10 метр, тууграсы 1 метрге жетет. Бажыкана чептин айланасындагы көчмөн калктын зекет чогултуучу жер катары кызмат кылган. Кийинчерээк орус армиясы ээлик кылып, кыргыздардын көтөрүлүштөрүн басуу үчүн гарнизонго айланткан. Кыргызстан Орусияга кошулгандан кийин бул чеп пайдаланбай калган. Чептин негизги жогорку бөлүгү 4,9 гектар аянтты ээлейт. Ал эми экинчи коргон 1 гектар аянтты тегеректеп тургузулган. Эки коргон тең пакса менен урулуп, буруштарына көрүнөө жерлеринде цилиндр формасындагы жайлар, кароолканалар, кызмат бөлмөлөрү курулган. Эки коргондун бири-бирине өтмө жолу да туташ салынган. Дубалдын 1,1,5 метр бийиктигинде мылтыгуучу эркин баткандай көзөнөктөр жайгашкан. Кандай болгон учурда да бул чептин атайын коргонуу үчүн курулгандыгын ал курулуштун өзгөчөлүгү жана жайгашкан орду толук далилдеп турат. Анткени тоо арасындагы албуттанган дарыяны бойлой кеткен жалгыз аяк жол бир топ татаал жана кооптуу болгондугуна карабастан, Соктон Кара Тегенге карай маанилүү жападан жалгыз гана жол болгон. Бул жол Ооганстан, Иран, Пакистанга чейин жетип, андан ары Индияга чейин барган.
Мына достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул ошол чептин чыканагы десе болот. Башкача айтканда, ошол чепти айланта кароолканалар болгон. Кароолканалар мына ушундай шакекче курулуп, ушул жерде чепти кайтарган кароолдор кайтарган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул тешиктер, мына бул тешиктер өзүнөн өзү пайда болуп калган эмес. Ошол кезде ошол мылтыктын учу баткыдай кылып туруп, атайын ушундай тешип, ылдыйдан келип жаткан жоого каршы аткылашкан. Чеп курулган убакта ал жерде аккан суунун жоктугунан улам хан кол алдындагылардын баарын төмөнкү өзөндө аккан сууга чейин катар тизип, керектелүүчү сууну колмо-кол узатуу менен челектеп алдырып турган. Тактап айтканда, нары Тунук суу айылынан Коргонго чейинки аралыкта 2 катар адамдар тизилип туруп, биринчи катарда бош чака түшүп кетип турса, экинчи катардагыларга чакаларга толтурулган суу чыгып турган. Эгерде чаканы төгүп же жалкоолонсо, ал адамды эч нерсеге карабай туруп, дубалдын ичине тирүүлөй куруп жаткан дубалдын үстүнө узунунан жаткырып, ылайы менен кошо чаптап салууга буйрук берген деген кептерде айтылып келет. Бул сөздө чындыктын бар экендигин дубалдын ураган жерлеринен адам сөөктөрүнүн табылгандыгы далилдеп турат. Ассаламу алейкум. Биз мына азыр Баткендин Зардалы багыты боюнча Кара Тегинге ашып кеткен ашуусун бойлой айтылуу Бактыяр Сейит Кудаяр хандын чебинде турабыз. Бул чеп мындан 150 жыл илгери, башкача айтканда, Кудаяр хан бийлик жүргүзгөн доорлордо курулган деп айтылат. Бул жер негизинен ар түрдүү версиялар айтылып келет. Бул жер бир четинен жана кербен сарай десе, экинчиден ошол азыркы биздин тил менен айтканда аскердик база сыяктуу кызмат кылган. Өзүңүздөр мына көрүп тургандай, бул жердеги тешиктер ошол эң кырдан туруп алып туруп, келген душманды узактан атып, же болбосо ошого жараша байкап туруп кабыл ала тургандай бир шарт түзүлгөн. Мына бул жерде көрүп турганыңыздардай дарыя агат, ал эми оң жакта Соктун башы, Соктун дарыясы агып келет. Ушул жерден убагында мына дубалдарды курдурган кезде сууну чакалап, кишилерди катар тизип туруп, кишинин эмгек күчү, маңдай тери менен, керек болсо кишинин каны менен курулган мындай каардуу ары мындай чеп деп айтылат. Андан сырткары мына дубалдардын эмгичекти канчалаган жаан көрсө дагы сакталып турганын сыры бул төөнүн сүтүнөн төөнүн майынан аралаштырып, эчкинин сүтү эчкинин майынан аралаштырып кургандыгынын себебинен деп айтып келишет. Мына өзүңүздөр көргөндөй, азыр бул жерде өрүк зар, өрүк бак жайгашкан, тигилген. Бул жерге келген каналдын суусу, азыр канал ачылган. Ошо суунун дагы пайнабы деп коет. Биз ошо суу чыгып отуруп, көптөгөн дубалдар бул жерде урап түшкөн. Негизи бул Кыргызстандын атайын бул тарыхчылары тарабынан жакшы демилгененип, бул мамлекеттик деңгээлде көңүл бурула турган бир туристтик жай курса болчудай.